келінге қысыпқа ұшыға таянып алып тұрып 30-тан ашық политзаключенныйды қамашты. Жиынтығы Қырғызстанды тонады, 5 миллиард сомға қарысқан малды тәте қабалып тұрып 5-10 миллион долларды үй салып алып тұрып, ең кедей Қырғызстанның елінде ең бай президент болып отырып алды. Бұл байлығы урда отырып ушул ахвалга келтирди. Бүгүнкү күндө Текебаевди убагында эң башында турганда ушу Виктор Асанов, Кадыровдарды камаганда ушул биз түшүбүзгө да кирген эмес, что Текебаевди камап салат деп. Текебаевди камап салып туруп, белене жала жаап туруп камап салып туруп ушул ахвалга келтирди. Бүгүнкү күндө президент ушул бүгүнкү күндө айтып кетейин. Убагында Атамбаев саясат куугунтукту өздөрүнүн саясат чечими менен ушуларды камап салышкан. Бүгүнкү күндө юридический норма жок берди. Саясат бүгүнкү күндө Сооронбаев, Жээнбеков саясат чечими менен чыгарыш керек буларды. Саясат чечими менен реабилитация кылып бериш керек. Саясат чечими менен элге айтып бериш керек. Экинчи мындай куугунтук болбойт. Экинчи буга бийлик барбайт деп туруп. Ошон үчүн айтып кетейин. Атамбаев камалсын. Сегизбаев камалсын. Жолдубаева камалсын. Сегизбаев камалсын. Жолдубаев камалсын. Сегизбаев камалсын. Атамбаев камалсын. Экинчи мындай саясат куугунтукка жол жок. Жол бербейбиз. Бүгүнкү күндө айтып кетейин. Украина бизге жакшы бир пример болуп атат. Ошон үчүн берде артисттерибиз барбы, эмелер барбы, ошолордун методдору. Анан Эрнест Карбеков боюнча өзгөчө айтып кетейин. Энергетик болуп жүрөт, бардык энергетикада эмне болуп атат деп атканда айтып жүргөндө, ошондо дежурный энергетиктер, балдары энергетикте иштеп аткандар Атамбаевди колдоп отуруп, буну камап салып туруп, өздөрү колдоп отуруп ушул акыбалга келтирген. Бектур Кадыровка, Карыбековка боштондук, Садыр Жапаровка боштондук, Текебаевка боштондук. Рахмат. Урматтуу мекендештер, кийинки сөз Аятхан Абдыгапырова эжекебизге берилет. Келиңиз. Саламатсыздар мекендештер. Бүгүн биз ушул акыркы жылдардагы соттордун адилетсиздиги үчүн күйүп пышып келип отурабыз. Бул айтайын дегеним. Мынакей Атамбаевдин мезгилинде буйругу менен ак жеринен камалган, ак жеринен соттолгон, эл үчүн, мекен үчүн күйгөн адамдарыбызды соттоп, аркасынан куугунтуктап, мына ушул турмушка алып келди. Айтайын дегеним, мына Текебаевди ак жеринен камалды. Чотонов ушул Атамбаевдин жан жөкөрлөрү күнөөнү коюп аткан кезде, могу биздин президентибиз, мен ушу президентке айткым келет да, ушул эмне калыштык кыла албайт. Себеби ушул Кыргызстандын эли, ушул Чотонов ошол күнү акча алды Текебаев деген күнү Чотонов Сооронбай Жээнбековдун жанында 5 миллион, 6 миллион ел көрүп турат, газетага чыкты. Жанында сүрөтү Сооронбаевдин жанында турат. Эмнеге ушул президентибизден кайсы калыштыкты күтөбүз? Ошол менин жанымда турду эле деп бир сотко келип, ошол кезде губернатор, премьер-министрби ошондой болуп турганда эмне үчүн келип, ушул Чотонов менен Текебаевдики жалган болуп атат. Ошол силер акча алды деген күнү Чотонов менин жанымда Ошто жүрдү эле деп бирок калыштыгын айта албаган президенттен эмнени күтсө болот? Мен мисалы ишене бербеймин. Себеби ушул миллион киши көрүп турат. Ушул күнгө чейин унчукпайт. Атамбаевдин буйругу менен келип, буйругу менен ошону аткарып отургандыгына мен аябай өкүнөм. Ушул кишинен биз жакшылыкты күткөнбүз. Биз ушул киши шайланып атканда Текебаевди, Чотоновду, Садыржак дагы Далай Салянова ушулардын баарын актап, ак экенин билип туруп ушуну актап берет деп үмүт кылганбыз. Мына 2 жылга чукулдап барат. Унчукпайт. Бул эмне деген шумдук? Бул жаман жорук. Бул Сооронбай Жээнбеков ойлонсо болмок. Эл көрүп турат ак экенин. Дагы эле күтүп атабыз.
Bunu ne деген şunduk? Ойлоңгуларчы, президент ушундай болобу? Ак жеринен камалып отурушат ушулардын баары. Эмне ушул саясатчыларды ушунчалык алып барган, законду билген, мыйзамды билген адамдарды ушинтип куугунтактаган, а бизде карапайым элди тебелеп тепсеп, каалагандай кылышат. Кааласа өлтүрөт, кааласа камайт, кааласа мекенден чыгар дейт. Мына ушунчу даражага жетип калды биздин эл. Андан кийин мына ушул сот болуп аткан кезде мыйзамды бузуп, саат түнкү 12-ге чейин сотторду жүргүздү. Мисалы Салянованын, Текебаевдин сотторунда саат 6-га чейин иштөөчү соттор түнкү 12-ге чейин Атамбаевдин буйругусуз соттон чыгып кеткен жок. Иштерин жүргүзүп атты ошо кездерде. Мынакей Салянованын айткылачы, мыйзам чегинде берген лицензиясын мыйзамсыз деп туруп иш козгоду. Буларда уят да калган жок, бет да болгон жок. Эми Атамбай уялбай, кайсы бети менен кече юстиция министрлигине барып эме жасады. Бүт ушу булуктун баарын өсүп баштаган. Уяты жок, Атамбаевдин бети жок. Эмнеге баштады? Өзү кайсы бети менен барды юстицияга. Атамбаев камалсын, камалмай тынчыбайт, камалсын. Болгон Кыргызстанда булук-сылыктын баарын Атамбаев жасап кеткен. Атамбаевдин жолу менен бизден азыркы президентибиз баратат. Токтосун ушунчасында. Элдин мынча кыжырына тийбесин. Мен ушуну талап кылам элден. Бийликтен да талап кылам. Текебаевка боштондук, Чотановка боштондук, Жапаровка боштондук. Ак жерине соттолгондор акталсын. 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 Молодец. Урматтуу мекендештер, кийинки сөз депутат Каныбек Капашевич Маналиевке берилет. Касиеттүү алайык калк, могу жерге 5-6 миң эл келди деп атышат. 5-6 миң эмес, 6 миллион эл көрүп атат. Бизге боор татып аткан, азыр телевизордон көрүп аткан Алайдын элине, Ат башынын элине, Ак суунун элине, Баткендин элине, Таластын элине, Чүйдүн элине, Нарындын элине, Жалалабадтын элине, Оштун элине миң мертебе рахмат. Силер биз мененсиңер. Биз бир тилектеги элбиз. Биз бир жүрөктөгү элбиз. Биз эркин элбиз. Бирок биздин намыбызга тийгени ушу 6 миллион эл бир көз борчуга, бир маевеске отуруп калдык. Кыргыз соту силердин оюңарды укпай. Кыргыз соту Кыргыздын экс-президенти Отунбайдын оюн укпай. Кыргыз соту Бириккен Улуттар Уюмунун оюн укпай. Кыргыз соту Кыргыздын жигитин түрмөгө камап, маевеске токту. Ошо сот болууга татыктуубу? Эми элестетип көрсөңөр, Кыргызстанда киши өлтүрсөң сот эң чоң сумма 500 миң сом берет экен. Бирок Атамбаевди сындап койсоң 30 миллион сом төлөшүң керек экен. Демек, 40 кыргызды өлтүрсөң 20 миң сом төлөйсүң. Bir adamды сындасаң 30 миллион төлөйсүң. Ушуда сот туугандар.